Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов менен өлкөдөгү зордук, зомбулук тууралуу маек кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы агай? Айтсаңыз, азыр учурда өзгөчө милиция кызматкерлеринин өздөрү тарабынан зордук, зомбулук катталган кылмыштар көбөйүп кетти. Мунун себеби эмнеде болууда? Негизинен көбөйүп кетти деп деле айтканга мүмкүн эмес, анткени андай балар болуп атат, бирок аз эседе андай нерселерден арылууга биздин Ички иштер министрлиги өзү дагы аябай кызыктар. Ошондуктан ар бир жергиликтүү ички иштер органдарынын жетекчилери, Ички иштер министрлигинин өздүк курамы жетекчилиги баары тең ушул өзүнүн кызматкерлеринин ортосунда саптык кароолордон, нускамаларды өтүп турат дайыма. Андан тышкары бизде кесиптик даярдык деген бар. Ошо кесиптик даярдыкта ушундай мыйзамдарды кайра кайталап окутуп турат. Мындан тышкары ар бир кызмат жаран кызматка келип жатканда медициналык, психология тарабынан дагы медициналык кароодон өтүп, андан кийин ошо корутундусу чыккандан кийин анан кызматка алынат. Бирок тилекке каршы ушул арасынан ушундай бир кызматкерлер чыгып калат экен. Бирок андайлардан тазаланууга биздин жетекчилик, биз өзүбүз кызыктарбыз. Ошондой кызматкерлерден тазаланууга кандай аракеттер көрүлүүдө? Мен сиздерге айтып кетпедимби, жана биринчиден жанакы башында айтып кеткендей нускамалар өтүп, дайым күнүмдүк. Ал нускамалардан өтүп, анан кызматкер болуп иштеп аткан учурда жасалып атпайбы? Жок, нускама дегениңизди түшүнгөн жоксуз. Нускама деген күнүмдүк кызматка чыгып жатканда кызматкерлер жергиликтүү ошол жетекчилери аларга ошол кызмат өтөдө мыйзамдуулукту сактоо, ушул жарандарыбызга сылык мамиле жасоо боюнча нускама өтүп туруп, андан кийин аны кызматка чыгарышат. Андан мурун жанакы сиз айтып аткан, сиз азыр токтолуп кеткен жанакы медициналык милицияга кирип жатканда медициналык кароодон өтүп, психологдордон өтүп, андан кийин текшерүүдөн өтөт да. Учурда эгер ала турган болсок, бизде атайын ички үйлүктөө кызматы бар. Ошо ички үйлүктөө кызматы тарабынан ар бир жарандын ар бир кызмат арыздары жана ошондой эле ошо кызматкерлердин кызмат баягы туура эмес, кызмат учурунда туура эмес жасалган нерселери ички үйлүктөө кызматы тарабынан ошо дайыма баягы кызматтык иликтөөлөр жүргүзүлүп турат. Азыр быйылкы жылды алып кете турган болсок, быйылкы жыл эле 40тан ашык учурда баягы кызматкерлердин үстүнөн кылмыш иштери козголуп, андан 60тан ашык кызматкерлердин ошо 60тан ашык кызматкер ошол кылмыш ишине туура келип атат. Коомчулук арасында карга карганын көзүн чукубайт болуп эле милициялар биринин кылмышын экинчиси жаап коюп атат деген нааразычылык болуп атат да. Ушул нааразычылыкты министрлик кандай кабыл алып атат? Жок, мен ага так эле макул эмесмин. Себеп дегенде, мисал үчүн ушул эле резонанс, коомчулукка резонанс болуп кеткен жанакы 13 жашар кыздын иши боюнча ушул февраль айында болгон. Тактап айта турган болсок, 19 февралда ошол иш болуптур. Болгондон кийин арыз менен кайрылыптыр. Арыз менен кайрылгандан кийин ошо 20-сында эле эртеси эле күнү ушул ишке милиция кызматкерлеринин катышы бар дегенди өзүбүз аныктап чыгып, анан биздин кызматкерлер болгондуктан, ошо милиция кызматкери болгондуктан, биз ал ишти прокуратурага өткөрүп берип, азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, ал иш боюнча бардык соттук кароолор жүрүп, тиешелүү чаралар көрүлүп атат. Ошо кандай чаралар? Мыйзам үстүндө бардыгы милиция болобу, жөнөкөй жаран болобу, же башка болобу, бардыгы бирдей болот. Ошол иш жүзүндө толук эле аткарылып жатабы? Толук аткарылып жатат деп айта алам. Ал эми дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин 2021 жылдагы иликтөөсүнө ылайык Кыргызстан аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп табылыптыр да. Буга министрлик кандай карайт?
коопсуздукту камсыз кылууга? Эми сиздер бияктан неме жалпы зордук зомбулукка кайрылып кетип атасыздар. Жалпы зордук зомбулукка карай турган болсок, буга чейинки 21-жылга чейинки баягы кылмыш жаза кодексидагы бөлөк болчу, административдик кодексте бөлөк болчу, ал жерлерде баягы административдик арест жана башка соттук кароолор мындай алынып салынганда, мындай айтканда жеңилдик баягы шектелүүчүгө, мисалы үчүн күйөөсү аялын ура турган болсо, ага жеңилдик каралып калганда, мындай айтканда келип туруп ага ордер жазылып берилген, аны камакка убактылуу камакка алууга мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыркы учурда азыркы жаңы мыйзамдарга бул боюнча күчөтүлгөн баягы административдик аресттер киргизилди. Мына жакында эле өзүбүз билгендей президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн көзөмөлү менен ушул мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаш өспүрүмдөрдүн үстүндө зомбулук боло турган болсо, эч кандай баягы амнистия, эч кандай баягы мындай тосмо кат менен бүтүрүп кетүү жокко чыгарылды да, сөзсүз түрдө чара көрүлүп, ушул мыйзамдуу түрдө чара көрүлөрү белгилеп турат. Жазасы катаалданды. Жазалардын баары катаалданып, колго алынды. Ушул мыйзам качантан баштап күчүнө кирип баштады? Ушул мыйзамдын негизинде учурда камалгандар барбы ошо? Негизи ошол экил мыйзам күчүнө киргенден баштап азыркы учурда баардык ушундай, эгер ушул сыяктуу кылмыштар боло турган болсо, ошол жаңы мыйзамдын негизинде каралып, ошо жаңы мыйзамдын негизинде чаралар көрүлүп жатат. Негизичи ушундай окуялар кайталанбаш үчүн жалпы эле коомдо же болбосо милиция кызматкерлери тарабынан ушундай окуялар кайталанбаш үчүн сиздер алдын алуу иш-чараларын жүргүзөт? Муну мен ойлойм, негизинен бир эле милиция кызматкерлеринин мойнуна илип салбастан, жалпы коомчулук бардык жарандар, ар бирибиз өзүбүздүн аң сезимибизди ойготуп, ушул экил бир жалпы коомчулук иш алып бара турган болсо, ошондо гана баягы ушундай нерселерден арыла алабыз да. Антасы эми кылмышты алдын алуу боюнча милиция кызматы өз иштерин алып барат, тиешелүү алып барып жатса, кылмыш болгондон кийин тергөө кызматы, милициянын тергөө кызматы тергөөсүн өткөрүп жатса, сот органдары тиешелүү чараларды көрүп жатса, бирок аны болтурбаш үчүн жалпы менин жеке оюм, жалпы коомчулук ойгонуш керек да, жалпы коомчулуктун аң сезими ойгонуш керек. Ошондо биз ушундай ыплас нерселерден алыс болобуз деген ойдомун. Негизи эле аялдардын, жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда сиздерде кандай чара көрүлүүдө? Бизде биринчиден азыр бизде буга чейин жок болчу. Азыркы учурда коомдук коопсуздук кызматында үй бүлөлүк зомбулук бөлүмү иштеп жатат. Ошондой эле ар бир баягы жерлерде участкалык милиция, ыйгарым укуктуу милициялардын штаттарын көбөйтүп жатабыз. Андан тышкары Ички иштер министрлиги жалпы камалымдоо каражаттарынан дайым берип жатабыз. Мындай семинарларды, түшүндүрүү иштерин, профилактикалык иштердин үстүндө алдын алуу боюнча көптөгөн нерселерди алып барып жатабыз. Жанакы мобилдик коомдук кабылдама деп азыркы учурда жердердин республиканын бардык аймактарында иштеп жатышат. Алар ошол экил алыс айылдарда дагы ошол экил кылмыштуулукту, ошол экил нерселердин баарын алдын алуу боюнча ушул мобилдик топ барып, ошо жеринен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жеринен ошол эки жерде жарандарыбызда эгерде арыздары болуп кала турган болсо, ошол арыздарын алып, ошол бүт баарын карап иш алып барып жатышат. Ал эми коопсуз шаар долбоору иштеп атабы? Коопсуз шаар долбоору бул деген неме жана жол кыймылынын коопсуздугун боюнча. Бирок андан тышкары коопсуз шаар долбоору деп айтпакчымын. Жогорку кеңештин депутаттары сындап атпайбы? Коопсуз шаар долбоору бир эле ошо машиналардын кыймылын, ошо машиналардын немесин тартпастан баардык кыймыл аракет, баардык жагынан коопсуздукту камсыздап туруш керек деп. Мен сизге түшүндүрүп берип атам. Туура аяктан антип айтып атат. Бирок андан тышкары мына бизде республика боюнча бүгүнкү күндө 300дөн ашык
Ошол баягы коомдук жайларда ушу коомдук коопсуздукту бүт көзөмөлгө алып турган атайын камералар коюлуп, чек ара зоналарында кооптуу эл көп топтолгон жерлерде, республика аймагынын бардык жерлеринде ошол камералар коюлуп, ошол камералардын көзөмөлүндө иш алып барып жатат. Ошол эки камералардын көзөмөлүнүн аркасы менен баягы кылмыштарды алдын алып, же болбосо ошол эки жерде бир кылмыш же бейбаштык боло турган болсо, ошол жерден түз чара көрүү иштери дагы цифровизация да, мындай айтканда, иштери жүргүзүлүп жатат. Азыр учурдагы милициянын ишине кандай баа бересиз? Мисалы, милиция жарандардын укугун жакшы эле жетишерлик эле коргоп атабы же кордоп атабы? Мен ушул өзүм жеке оюм, ушу 25 жылдан ашык ушу милиция кызматында иштеп келип, мен ойлойм бүгүнкү күндө милиция кызматы, ички иштер органдарынын кызматкерлери бардык салымдарын ошол элибиздин коопсуздугу камсыздоо боюнча бардык салымдарын кошуп жатышат, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип сунушталып атат. Бардык салымдарын кошуп, бардык аракеттерин учурда жасап жатышат. Ошондо кандай баа бересиз жалпылап айтканда? Жакшы деген баа берем. Тилек мырза, сиз бизге пайдалуу маалымат, маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен эфирибизди аяктайбыз. Биздин маек сиздерге пайдалуу болду деп эсептейбиз. Эгерде сиздерде дагы сунуш пикирлер болсо, кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге албетте сурооңуздарга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.